Жапаров депутаттарга кайрылып аскерлерди Казакстанга жөнөтүүнү суранды. Президент Садыр Жапаров ЖККнын алкагында Казакстанга тынчтыкты орнотуучу аскерлерди жөнөтүүгө каршы чыккан жарандарга жана депутаттарга кайрылуу жасады. Мамлекет башчы аскерлерди казак элине ок чыгарууга эмес, тескерисинче туруктуулукту орнотконго жардам берүүгө жөнөтүп жатканын белгиледи. Ар ким ар кандай ой пикир айтып, 20-30 ай популист трагедиядан өздөрүнө пиар жасап калайын деген максатты көздөп, Ак үйдүн алдына чыга калышты. Менин сиздердин суранарым, мындай трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болуңуздар. Силер эле мекенчил, акылдуу болуп, биз болсо көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз. Биз дагы жети өлчөп бергесип жатабыз. Армиябызды митингге чыгып жатышкан казак бир туугандарды аткыла деп жиберип жаткан жокпуз. Өз элине атпаган аскерлерибиз казак бир туугандарыбызды дагы атпасына терең ишенебиз, деди Жапаров. Ошондой эле ал Казакстанда көптөгөн мамлекеттик стратегиялык мекемелерди кайтарууга күч жетишпей, Кыргызстандан дагы жардам сураганын билдирди. Айрым депутаттар популисттердин айынан буга каршы чыгып жатканын айтат. Биз жардам беришибиз керек. Анткени ЖККнын туруктуу мүчөсүбүз. Келишимге мурда эле кол коюлуп, жогорку кеңештен ратификациядан өткөн экен. Кайсы жерге барышат, кандай мекемени кайтарат жана башка маселелердин баарын такташып алып, анан жардам берели дедик. Айрым депутаттар дагы популисттердин айынан каршы пикирлерин айта башташты. Урматтуу депутаттар, каршы болбогула деп суранып кетет элем. Камсанабагыла. Азыр Казакстанда абал турукташып калды. Ошентсе дагы колубуздан келген жардамыбызды берип коелу. Коңшуларыбызда тынчтык болсо, бизде дагы тынчтык болот, деди мамлекет башчы. Белгилей кетсек, ЖККнын алкагында тынчтык орнотуучу күчтөрдү жиберүү маселеси жогорку кеңештин депутаттарынын макулдугу менен гана чечилет. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү кезексиз жыйыны кворум жоктугунан улам өтпөй калды. Ал эми президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев эгер кыргызстандык аскерлер Казакстанга жөнөтүлө турган болсо, акцияларга аралашпай, тынчтыкты орнотуу иштерин гана жүргүзөрүн билдирди. 6 январга караган түнү президент Касым-Жомарт Токаев Алматыда баш аламандык уюштургандарды сырттан даярдалган террордук банда деп атап, кырдаалды турукташтыруу үчүн ЖККдан жардам сурады. Андан соң уюмдун жетекчилиги тынчтыкты орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. ЖККнын күчтөрү аскердик инфраструктура жана башка объектилерди кайтаруу үчүн барат. Эрбол Султанбаев: аскерлер Казакстанга жөнөтүлсө, митингчилерге каршы колдонулбайт. Кыргызстандык тынчтыкты орнотуучулар стратегиялык маанидеги объектилерди кайтаруу үчүн гана тартылаары айтылды. Эгер кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук бериле турган болсо, алар тынчтыкты орнотууга гана тартылат. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында, кыргызстандык тынчтыкты орнотуучулар стратегиялык маанидеги объектилерди кайтаруу үчүн гана жиберилет. Эгер жогорку кеңеш макулдук бере турган болсо, ЖККнын уставына ылайык кыргыз аскерлери жамааттык күчтөрдүн курамы менен жөнөтүлөт. Өзгөчө белгилей кетсек, кыргызстандык аскерлер Казакстандагы акциянын катышуучуларынын аракеттерине аралашпайт. Алар тынчтыкты орнотуу иштерин жүргүзөт, деди Султанбаев. Тынчтык орнотуучу күчтөр деп кирип алып, ал жерде карапайым адамдарга жабыр көрсөткөндөрдү ортодо провокаторлор бүлүк салып, мындай жөн карапайым адамдар ок жеген учурлар болгонун көргөнбүз. Мына Советтер Союзу Оганстанга эмне деп кирди эле? Тынчтык орнотуучу күчтөрүбүз деп кирбеди. Канчалаган биздин Кыргызстандын дагы атуулдары ошондо курман болуп келбеди беле? Тарыхты эске алышыбыз керек. Биз буга жол бербешибиз керек. Эң негизгиси ОДКБнын уставында жок бул маселе. ОДКБнын уставында жок. Эгер ОДКБ өз милдетин түз аткарган болсо, мына Баткенде чет өлкө Кыргызстанга кол салганда ошондо бийлигиши керек болчу. ОДКБнын уставына ылайык, анын мүчө өлкөсүнө кайсы бир чет өлкөдөн кол салынса, ошондо кийлигишет. Ал эми ички ишине эч кандай кийлигише албайт. Точка. Сначала можете сказать, представьтесь, пожалуйста, вашу фамилию, что вы представляете и против чего выступать будем? Я Али Топракунов, журналист и гражданский активист. Мы против того, чтобы миротворческие силы ОДКБ вошли на территорию Казахстана, потому что события, которые происходят сейчас, это сугубо личное дело, внутреннее дело Казахстана, и мы не должны ни в коем случае, ни в коем образом вмешиваться в это. Мы в такой ситуации должны только помочь в гуманитарном виде,
Там есть тысячи, десятки тысяч наших кыргызских мигрантов. Возможно, они тоже стали жертвами мародеров, и мы должны думать в этом ключе, да, как можно им помочь. И если появятся беженцы из Казахстана, мы должны думать о том, как им помочь в этом плане. И сейчас я буду обсуждать с другими активистами, волонтерами. Если наше правительство не в силе этого делать, то волонтеры как будут действовать в этой ситуации. Мы сейчас это обсудим. Спасибо. Буга чейин маалыматтарды көрүп тастады. Жеке пикириңиз кандай болот? Мисалы ошо интернет айдыңында эки тараптын куулган окуялар болуп атат. Адамдар окуу учуп атат. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем. Азыр бир нерсе дебисем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөздөр чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. А позициямды обязательно айтышым керек пе? Неге? Мен дагы айтып атам. Ал менин мен силерге жооп бербейм деген жокмун да. Жок, азыр Мен силерге жооп бербейм да. Можно я скажу, почему нужно личное Аскерлердин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересизби, бербейсизби деген маселе каралган жок. Ошондо сенин позицияң да или нет? Маселе каралсын. Каралсын. Сен макулсуң. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды Сен Но Ваша позиция по ведению... законная власть. Вы знаете, что до последнего времени позиция Кыргызстана, формально, неформальная, она заключалась именно в том, что мы выражали полную уверенность, что братский народ и его руководство, президент Касым-Жомарт Токаев, полный состав нашей законной власти Казахстана способны самостоятельно справиться с этой ситуацией. То есть не надо, значит, Мы выражали в этом уверенность до того, как в соответствии с собственным национальным законодательством Республики Казахстан, в соответствии с уставом всевозможных организаций, не только организации договора коллективной безопасности. У нас много договорных обязанностей, которые связывают. Нету более близкого стратегического партнера. И поэтому, когда сосед и ближний брат просит о помощи, нельзя. Но я вам так скажу, что А где было это, когда решением в Баткене? мне не с вами спорить, потому что это решение главы государства. Ни в коем случае. Вы знаете, что абсолютно твердое условие, абсолютно оно просто непоколебимое условие каких-либо направлений. Если они будут направлены, если на то будет принято решение в соответствии с Конституцией нашим Жогорку Кеңешем, который избрал народ Кыргызстана на честных, свободных, справедливых выборах. Это будет влиять, чтобы абсолютно четкое условие, требование, что ни в коем случае они не будут соприкасаться с гражданским населением нашего братского народа. Не надо вообще. Ни в коем случае. Это будет прецедент тому, что не надо будет использовать эти же. Мы пережили острые события, мы сами справились. Мы острые события пережили. Делайте историческую ошибку. Yeah.